өкмөт Тажикстандан электр энергиясын сатып алабыз деп элди алдап жатабы. Бүгүн 6-октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жыйынга чогулду. Анда депутат Дастан Бекешев Кыргызстан Тажикстан электр энергиясын сатып алганы тууралуу маалымат угууну сунуштады. Кыргызстан чет өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып ала баштады деп маалымат таратты өкмөт. Бирок кечээ тажик тарап болсо Кыргызстанга электр энергиясын саткан жокпуз деп айтып чыгышты. Бул боюнча эл арасында түшүнбөстүктөр жаралды. Карапайым эл бизден сурап кайрылып жатса, биздин деле андан кабарыбыз жок. Парламентте так маалымат жок, өкмөт бизди элди алдап жатса, деди депутат Бекешев. Эске салсак, буга чейин Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып ала баштаганын айтылган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Тажикстан электр энергиясын берсе, Кыргыз тарап чек арасын ачабы? Жок. Кыргыз өлкөсү 1-октябрдан тарта Тажикстандан электр энергиясын сатып ала баштады. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев маалымат жыйында билдирди. Министр электр энергиясын кандай баада сатып алышканын атаган эмес жана сүйлөшүүлөр дагы деле уланып жатканын билдирген. Тажикстанда азыр жетиштүү, ошондуктан алар бизге сунушташты. Күнүнө 1 миллион киловатт-саат импорттойбуз, баасын айтпайм. Төлөө боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди Доскул Бекмурзаев. Ошондой эле ал Тажикстан менен чек аранын жабылышы тууралуу суроого жооп берип энергетика тарамагы саясатка көз каранды эмес экенин белгиледи. Ал белгилегендей, ушул айда 30-50 миллион киловатт-саат тажик электр энергиясын импорттоо пландалууда. Энергетиктер чыр-чатактар учурунда да иштешерин жана электр энергиясын жеткиришерин кошумчалаган. Мындан тышкары Орусиянын электр энергиясын импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы маалымдалат. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча, Кыргыз мамлекетинин башкы суу сактагычы Токтогулда суунун деңгээли өтө төмөн болгондуктан өлкөдө электр энергиясын колдонууга катуу чектөө киргизилген. Ал эми Тажикстандын өзүндө өткөн күз-кыш мезгилинде электр энергиясынын жетишсиздиги байкалган. Анын өлкөнүн айыл жерлеринде берүүгө чектөө киргизилген. Быйылкы күздө эч кандай чектөөлөр жарыялана элек. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Ырчы Анжелика президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. 5-6 октябрдагы окуяларды баяндаган Адилет телесериалы КТРКнын эфиринен алынды. Бул туурасында Ырчы Анжелика билдирип, сериалды эфирден алуунун себеби белгисиз экенин жазды. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. 24 сериядан турган элди мыйзамга баш ийүүгө үндөгөн сериалыбыз эфирден белгисиз себептер менен алынды. Себептерин билгибиз келет. Эл үчүн иштеген режиссерлордун ишин баалап коюңузду өтүнөм. Уя сөздөр менен тартылган комедия жанрда милицияны шылдыңдаган тасмаларга эскертүү берилсе туура болмок, бирок биздин максат милициянын аброюн көтөрүү эле. Ушундай иштер болуп жатканын кимге айтарыбызды даттан арысты билбей отурабыз. Азыр биз жаштар элди маданиятка чакырып, элдин ичиндеги көйгөйлөрдү жакшы мисал, мотивация менен гана чече алабыз. Башка өлкөлөрдө ээн баштар менен күрөшүү үстүндө ажоолору тасмаларды буйрутма кылып, мамлекеттик кызматкерлердин аброюн көтөрүп келишет. Биз 1000 эшикти какыладык, бир да патриотту таппадык. Баары акча таппасаңар эмне кыласыңар, милицияны мактап тартып дегенине карабастан аягына чыктык. Кайдан жаман милиция пайда болот, аны кайдан жеп жутарлар жаратат, баары эле сатылып кеткен эмес. Ачуу чындык, кыйынчылыктар, кызмат өтөп жатып курман болгондор тууралуу сериал. Бир тамчы дагы милицияга болгон терс пикир жок. Бир ай мурун ички иштер министри орун басары болуп тасманы көрсөтүп, колдоо сурап чыкканбыз. Анда болгону жаңы имараттарды кошула деген сөз болгон. Бир жыл мурун сериал тартып жатканда жок имараттарды азыр сериалга кошушубуз үчүн канчалаган техника керектелет, чыгымы ким төлөйт? Мен өз чөнтөгүмдөн $30,000 акча сарптадым, деген ал. Ал эми ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан тыюу салбаганын белгилешти. Биз бул сериал боюнча милициянын кадыр баркына шек келтирген эпизоддор боюнча гана өз пикирибизди билдиргенбиз. Эфирден алып салгыла деген болгон эмес дешет. Белгилей кетсек, Адилет телесериалы 4-октябрдан тартып КТРК телеканалында көрсөтүлө баштаган. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Ана көрсөтүңчү? Менин. Ана. Уялчак депутат кайрадан шайлоого аттанды. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев кайрадан шайлоого катышат. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 28 ноябрда бир мандаттуу округтан өтө турган парламенттик шайлоого Камчыбек Жолдошбаев өзүнүн талапкерлигин Лилин округунан көрсөткөн. Эскерте кетсек, ушул жылдын 28 январында депутат Камчыбек Жолдошбаевдин унаанын ичинде жаш жигитке уят жесть көрсөткөн видеосу интернет айдынына тарап, коомчулукта бир топ терс пикирлерди жараткан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров актер окуялар учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй-бүлөсү менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5-октябрда 2020 жылдын октябрь окуялар учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй-бүлөсү, атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева менен жолугушту. Жолугуш алдында мамлекет башчы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kur'an'da soğu için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razılığı için, Kuday'ın oğlu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek, balası Ümmetbek'in arvağına başlar. Jatkan yerlerin cannatından verip, şu dünyada bilip bilmeye hesap ettiğin günlerlerin olsa geçirip, beşinden orun veriyor. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasenete ve bil ahireti hasenete ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu akbar. Садыр Жапаров жаш жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албаганын белгиледи. Президент октябрь окуяларынан көп өтпөй Бишкек шаарынын мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн баатыр берүүнү тапшырганын, бирок маселе борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады. Мамлекет башчынын бул тууралуу жакында эле маалыматы болуп, аталган кырдаалды жеке көзөмөлүнө алган жана бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилген. Ал Алтынбек Жуматаевка Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү баатырдын ачкычын тапшырды. Президент Үмүтбектин үй бүлөсүнө бакыт жана жаңы үйүндө жакшылыктарды каалап, ошондой эле кайрат жана сабыр тиледи. Өз кезегинде Алтынбек уулу Үмүтбектин жакындары мамлекет башчысына көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришти. Президент Садыр Жапаров менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жаш жигиттин үй бүлөсүнө жаңы баатырын көрсөттү. Булак Кабар Медиа. Эл чындыкты билсин. Таймураз Азаматсың депутаттык мандаттан баш тартып, чыныгы жакшы тарбия көргөн ата уулу экениңди далилдедиң. Алдыдагы парламенттик шайлоого да катышпай турганыңды айтып, Камчыбек Кыдыршаевичтин колдоочуларын эки эсе кубанттың. Себеби биз Камчыбек Кыдыршаевичтин башынан бир тал чачы жөн эле түшүп кетишин каалабайбыз. Камчыбек Кыдыршаевичти бүгүн көрүп, бүгүн колдоп жаткан жерибиз жок. Ал Бакиевдин мезгилинде МЧС министри болуп иштеп турганда аткарган ишин аягына чыгарган өжөр, кыргыз элин чын дилинен сүйгөн патриот экени элге маалым болгон жана ошол күндөн ушул күнгө чейин элдин колдоосуна ээ болуп, батасын алып, артынан ээрчиген электораттарын күн сайын көбөйтүп келет. Ал эми анын душманга тике караган көк жалдыгын 2010-жылы баарыбыз күбө болгонбуз. Убактылуу өкмөттүн кан көксөгөн куу тумшуктары түштүктө согуш болуп жатканда бир тууган эки улутту бири-бирине майданга салып коюшуп, өздөрү өлкөнү банктагы ячейкаларды атүгүл Бакиевдин мүлктөрүн талаптан ошуп, мародёрлук кылышып жаткан учурда сенин атаң ошол от күйгөн, кан суудай аккан согушту токтотуп калган жана эл баатыры деген наамды эл атынан алган. Камчыбек Кыдыршаевич азыр абдан чоң жана жоопкерчиликтүү кызматта турат. Президент өкөнүн душмандары канчалык көп экенин көрүп угуп эле жатабыз. Ошондуктан сенин атаң менен жарыша карьера кылам дегениң дал ошол душмандардын чырагына май тамызып, ал эми биздей колдоочуларыңа тилин кыска кылып койгонуң менен барабар болот. Жашсың, Кудай буйрса келечегиң алдыда, атаңа депутат болуп колдоо көрсөтө албайсың. Тескерисинче минусу алып келесиң. Атаны колдоонун толукташкан башка жолдору бар. Андан көрө эл менен иштешип, тээ төмөн жактан тажрыйба топтоп, тепкичтен тепкичке көтөрүлүп, сенин кылган иштериңди ким экениңди эл билсин. Ал эми сенин атаң Камчыбектей чыныгы эл улуу болуш ар кимге эле буйруп насиб эте бербегенин билип жүр деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.